Салам урматтуу достор, кайрадан сиздер менен Бай Билим Медиа каналы, мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, биз сиздер менен англис тилинин 3-чү сабагын баштайбыз. Биз англис тили сабактарыбызды ушул китептин негизинде англис тилинин практикалык курсы аттуу деген китептин негизинде тартып атабыз. Эгерде сиздер дагы бул китепти алууну кааласаңыздар, экрандагы телефон номерлерге сөзсүз кайрылыңыздар. Бизден бардык жерлерден бул китепти алсаңыздар болот. Ошондуктан чамданыңыздар, урматтуу достор. Бул китеп менен дагы да видеону көрүп, жеңил үйрөнсөңүздөр абдан жакшы, жеңил болот. Достор, биз сиздер менен 3-чү сабагыбызда англис тилиндеги сын атоошторду өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы мисалы adjective name деп аталат. Урматтуу достор, мен сабактын алдында сиздерге сөздүк берүүнү каалап, азыр сиздер ушул сөздөрдү сөзсүз дептериңиздерге жазып алыңыздар. Андан кийин биз сабакты улайбыз. Мисалы, сын атооч сөздөр good дей турган болсок, жакшы, good. Bad дей турган болсок, жаман. Андан кийин new болсо, 3-чү сөз new, жаңы. Old, 4-чү сөз old, эски. Андан кийин 5-чү сөз big дей турган болсок, чоң болот. Ал эми андан кийин 6-чы сөз small болсо, кичинекей, small, кичинекей. Clean болсо, таза болот, таза. Андан кийин өңдү билдирүүчү сын атооштор, урматтуу достор, red дей турган болсо, кызыл болот, red, кызыл. Кара, black, экинчиси black болот. 3-чүсү brown дей турган болсо, күрөң, brown, күрөң. Gray болсо, боз болот, gray, боз. Blue дей турган болсо, көк, blue, көк. Yellow болсо, сары, yellow, сары. Green, жашыл, green, жашыл. White болсо, ак болот, white, ак болот. Сөзсүз бул сөздөрдү жазып алыңыздар. Андан кийин биз сиздерге мисал негизинде англис тилиндеги сын атоошторду түшүндүрөбүз. Англис тилинде, урматтуу достор, мисал үчүн a book дей турган болсок, бул китеп болот. Деген дайыма зат атоочко деген белги коюлат. A book, мисалы a book дей турган болсок, китеп болот. Ал эми ошого жаңы китеп дей турган болсок, жаңы деген сөздү артикли менен book деген сөздүн ортосуна коёбуз. Мисал үчүн a new book. Демек, эмне кылдык? Деген артиклди бир аз жылдырдык дагы, book деген сөздүн ортосуна new дегенди койдук. Демек, эмне болот экен? A new book. Ошондо жаңы китеп болот. A new book. Бул жерде деген артикл биринчи башында турган атамгасы турбайбы? Болуп калат да. Ошол бул зат атооч book деген сөздү, китеп деген сөздү ээрчип келип жатат. Анткени book деген китеп бул зат атооч болгондуктан, демек бул деген артикл коюлат, жекеликти билдирет. Ошон үчүн a new book болот да, жаңы бир китеп, жаңы китеп. Андан кийин a car дей турган болсок, уна, a car, уна. Ал эми сын атооч кое турган болсок, кызыл уна дей турган болсок, демек red деген сөздү a car дегендеги менен car деген сөздүн ортосуна коёбуз. Артикл менен зат атооштун ортосуна коёбуз. Ошондо демек эмне болот? A red car десек, ошондо демек кызыл уна болот. Кызыл уна. Ал эми достор, эгерде a red car болду, эми биз эгерде кызыл китептер демекчи болсок, же болбосо жаңы китептер дей турган болсок, мисал үчүн жаңы кыргыз тилинде караңыздар. Биз кыргыз тилинде жекеликти жана көптүктү кантип жасайбыз? Кыргыз тилинде мисалы жаңы китеп десе, биз жаңы деген сөзгө дагы бир мүчө кошулбайт. Туурабы? Болгон эле китеп деген сөздүн аягына тер деген мүчөнү кошуп коебуз. Мисал үчүн жаңы китептер болсо, плюс ага кошулат тер деген мүчө кошулат. Жаңы китептер болот да, ошондо көптүгүндө жаңылар китептер болбойт да.
Мына ошол сыяктуу эле англис тилинде дагы new book десе, a new book десе, биз болгон эле book деген сөздүн аягына кыргыз тилинде ter деген мүчөнү кошкондой эле s мүчөсүн кошуп коебуз. Ошондо эмне болот? New books. New books. Жаңы китептер болуп калат ошондо. Жаңы китептер, new books. Демек бул жерде кыргыз тили менен англис тили аябай окшош, экөө бири-бирине окшош болуп калат. New books. Эскерте кетчү нерсе, урматтуу достор, бул жерде биз көптүгүндө s мүчөсүн койгонубузда, new books болсо, демек деген артикл түшүп калат. A new books болбойт. A new books болбойт. Себеби деген артикл биз жогоруда айтып өткөндөй эмнеге коюлат? Жогоруда биз айтып өткөндөй бул жекелик санга коюлат. Ошондуктан бул жерде көптүк келгенде деген артикл түшүп калат. New books болсо жаңы китептер болот. Андан кийин кызыл унаалар десек, мисал үчүн кыргыз тилинде эмне дедик? Дагы бир жолу айтам. Кызыл унаалар болсо, кызыл уна деген сөзгө эле уна деген сөздүн аягына лар мүчөсүн кошуп коебуз да, кызыл унаалар болот да, ошондо көптүк болот. Англис тилинде деле мисал үчүн a red car десе, демек ошо car деген сөздүн аягына s деген мүчөсүн кошуп коебуз. Ошондо демек эмне болот? Red cars болот да, red cars болот. Кызыл унаалар. Мына ушинтип көптүк сан жасалат, урматтуу достор. Андан кийин бала дей турган болсок, a boy дейбиз. Ал эми жакшы бала дей турган болсок, жакшы деген сөз өйдөдө эмне болчу? Good. Демек good деген сөздү a boy дегендеги менен boy деген сөздүн арасына кошобуз. A good boy, жакшы бала болот. Ошондо a good boy. A good boy. Ал эми жакшы балдар демекчи болсок, биз өйдөдө айтып кеткендей, good boys болуп калат да, good boys, жакшы балдар болот, good boys. Андан кийин эми жаман бала дей турган болсок дагы эмне дейбиз? Boy болсо бала, ал эми жаман деген сөздү ортосуна кошобуз. A bad boy. A bad boy, жаман бала. Ал эми жаман балдар демекчи болсок, bad boys деп коебуз, bad boys. Bad boys болсо жаман балдар болот. Андан кийин a desk дей турган болсок, a desk бул парта болот. Парта. Ал эми күрөң парта дей турган болсо, демек күрөң деген сөздү эмне кылабыз? Өкөсүнүн ортосуна коебуз. A brown desk. A brown desk болсо, демек күрөң парта болот. Ал эми күрөң парталар демекчи болсок, кантип айтабыз? Сөзсүз сиздер комментарийге белгилеп калтырыңыздар. Түшүндүңүздөрбү, түшүнбөдүңүздөрбү, мен аны көрөйүн. Андан кийин a grey box. A grey box десек, демек боз коробка болот. Ал эми боз коробкалар демекчи болсок, grey boxes болот да, grey boxes. Боз коробкалар болот. Мисалы китеп дей турган болсок, a book деп айтабыз. Ал эми көк китеп дей турган болсок, a blue book деп айтабыз. A blue book, көк китеп. Андан кийин көк китептер демекчи болсок, blue books деп айтабыз да, blue books. Blue books. Андан кийин a yellow cup. A yellow cup десек, сары кесе, yellow cups дей турган болсок, сары кеселер болот. A green tree. A green tree десек, жашыл дарак. Ал эми green trees дей турган болсок, жашыл дарактар болот. A white bag. Ак сумка, white bags. White bags, ак сумкалар болот. White bags, ак сумкалар. Андан кийин city. A city болсо шаар, ал эми чоң шаар демекчи болсок, a big city деп айтабыз. A big city. Андан кийин чоң шаарлар деп айтмакчы болсок, big cities. Big cities болот. Шаарлар, чоң шаарлар. A city чоң. A city шаар, ал эми кичинекей шаар дей турган болсок, a small city. A small city. Ал эми кичинекей шаарлар дей турган болсок, small cities болот. Small cities, кичинекей шаарлар. A clean room. Таза бөлмө. Ал эми таза бөлмөлөр демекчи болсок, clean rooms. Таза бөлмөлөр болот. Андан кийин an old man. Old деген
Кары, an old car дей турган болсок, an old car, eski una, old деген eski, an дегенди койгонубуз себеби old деген үндүү тамга келгендиктен an деген артикл коебуз деп айтканбыз. Мурдакы биринчи сабагыбызды көрсөңүздөр болот. Андан кийин эми eski уналар демекчи болсок, old cars деп айтабыз. Old cars eski уналар болот. Андан кийин эми достор дагы бир-эки сөз кошуп коебуз. Мисал үчүн англис тилинде айтсак, give десек бер, give десек бер болот. Ал эми give me десек мага бер. Give me мага бер болот. Give me мага бер. Эми мага калем бер десек, give me a pen. Give me a pen. Give me a pen. Мага калем бер. Эми мага жакшы калем бер дей турган болсок, give me a good pen. Give me a good pen. Мага кандайдыр бир жакшы калем бер. Кандайдыр бир жакшы. Эми ушул жерде биз give me the good pen десек деле болот. Give me the good pen. Мага жакшы калемди бер. Бул белгилүү, адамдын эсинде турган же колунда турган мага жакшы калемди бер деп айтмакчы болсок, демек эмне дейбиз? Give me a good pen дей турган болсок, мага кандайдыр бир жакшы калем бер. Белгисиз, мурда көргөн эмес ал суроочу адам. Ал эми көргөн болсо, ал билген, суроочу жана суралган адам экөө тең билген болсо, анда give me the good pen деп айтабыз. Мага белгилүү жакшы калемди бер. Мага жакшы калемди бер деп эле айтабыз. Мына ушундай учурда урматтуу достор, кайсыл сөз колдонулат экен, кайсыл артикл колдонулат? Демек the деген артикл колдонулат. Эми андан кийин дагы бер десек эмне болот? Give болот да, give. Бер. Мага бер дей турган болсок, give me мага бер. Ал эми мага сумка бер дей турган болсок, give me a bag. Give me a bag болот. Мага сумка бер. Ал эми мага жаңы сумка бер десек, give me a new bag. Give me a new bag. Мага жакшы сумка бер болот. Кандайдыр бир жакшы сумка бер. A new bag. Ал эми бул жерде биз the артиклин дагы колдонушубуз мүмкүн. Give me the new bag. Мага жаңы сумканы бер. Белгилүү демек, ал дагы билет, сен дагы билесиң. Демек бул жерде эмне деп айтабыз? Көз алдыбызда көрүп турганды, же болсо бул деп дагы айтсак болот да. Give me the new bag. Мага жаңы сумканы бер болот ошондо. Андан кийин дагы бер деп айтсак эмне дейбиз? Give бер. Мага бер деп турган болсок, give me болот, мага бер. Андан кийин мага бер. Эми мага коробка бер десек, give me a box. Give me a box. Андан кийин мага күрөң коробка бер дей турган болсок, же болсо мага боз коробканы бер. Мага боз коробканы бер. Give me a grey box. Give me a grey box. Мага күрөң коробка бер. Ал эми мага күрөң коробканы бер. Белгилүү алдында турат, экөөңүздөр көрүп турасыздар. Демек белгилүү болуп турса, анда эмне дейбиз? Give me the grey box. Мага боз коробканы бер. The grey деп айтабыз мындай кезде. Андан кийин урматтуу достор, take десек ал. Take. Бул жазылышы таке болуп жазылат. Таке болуп жазылат, бирок окулушу эмне болот экен? Take болот да. Бизде кыргызчадагы таке деген сөздү эстеп калсаңыздар, демек take болот. Take десек бер, ал. Take the book. Китепти ал. Take the book. Китепти ал. Эми сары китепти ал дей турган болсок, take the yellow book. Take the yellow book. Сары китепти ал. Ал эми сары китептерди ал дей турган болсок, эмне дейбиз? Take the yellow books.
Take the yellow books. Sarı kitaplardı al bot. Yellow degen sarı, books bolsa demek emne bolat. Bu kitaplar bolat. S tursa demek sözün ayağında demek köptüktü bildiret. Andan keyin al dey turgan bolsa take dep aytабыз. Take al. Andan keyin emi açkычты al dey bu. Açkычты al dey turgan bolsa take the key dep aytабыз. Take the key açkычты al. Al emi жаңы açkычты al dey turgan bolsak emne deybiz. Take the new key. Take the new key. Take the new key. Take the new key. Жаңы açkычты al. Emi köptügünde olsa жаңы açkычтарды al demekçi olsak key degen sözün ayağına ile s koyup koyuyoruz. Take new case. Take the new case. Жаңы açkычтарды al bolat köptük sanda. Mına ушинтип урматтуу достор, сиздер англис тилинде сын атоошторду ушинтип колдонуп, ушинтип жазып кете бересиздер. Сын атооштор мына ушундай жеңил. Эгерде сиздер сын атоошторду дагы да жакшы өздөштүрүүнү кааласаңыздар, биздин англис тилинин практикалык курсу аттуу китепти алып, англис тилин дагы да жеңил үйрөнүңүздөр, урматтуу достор. Munda dağı kitapta kenen berilgen жақшы үйренсеңіздер болот. Бардығыңыздарга ийгиликтерди каалайм. See you soon. Thank you very much.